Заводто көбөй эмнеден башталды, эмне менен аяктаганы турат. Ошо президентке кайрылдым деп атасыз. Буга чейин кайрылуулар бир нече органдарга берипсиз, ошондон кандайдыр бир жыйынтык чыкпай чыккан жокпу? Биз иштегенибизге бул Кыргызстанда биздин фирманын иштеп баштаганына, продукция чыгарып баштаганына 3 жылдан ашып кетти. Ушул кыска убакыттын ичинде биз Орто Азия өлкөлөрүндө жакшы бир мындай авторитетке жетиштик десек болот. Анткени чыгарган продукцияларыбыз Өзбекстанда, Тажикстанда жана Казакстанда абдан чоң суроолорго, талап кылууналарга ээ болду да. Эми азыркы болуп аткан биздин көйгөйүбүз мындай болуп атат. 3 жылдын ичинде биз заводду арендага алып, ошо Бишкектин заводун арендага алып, иштетип келгенбиз. Азыркы учурда болсо аренда берип аткан тарап Тяжэлектромаш бизди мыйзамды одоно түрдө бузуп чыгып кеткиле деген талап коюп атат. Негизинен биздин тура турган дагы 3 жылдык убактыбыз бар, мөөнөтүбүз бар. Эми биздин чыгарып жаткан продукциябызга, ошол чыгарып аткан буюмдарыбызга баарысына тоскоол болуп атат. Анткени ал жерде иштеп жаткан 50ден ашык жумушчуларыбыз азыр жумушсуз калды. Ошо менен катар эле договорлорубуз бар болчу, Түркмөнстанга кетире турган товарларыбыз бар болчу. Ошонун баарысы азыр барымтада басылып жатат. Законду одоно түрдө бузгандыктан бул биздин цехти, офисти кошуп туруп, өзүнүн эле буйругу менен жаап коюшкан. Адилетсиздикти далилдейбиз деп прокуратурага кайрылдык, сотко кайрылдык, робудга кайрылдык. Азыркы күнгө чейин алардын берген, бизге берген, жалган жалоо менен берген арызын 2 күндүн ичинде соттон уруксат алып алышат. Обыскага деген, ал эми биздин берген арызды болсо 2 айдан бери каралбай жатат. Ушул күнгө чейин каралбай жатат. Ошол себептен урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге түздөн түз кайрылуу жасап жатканыбыздын себеби адилеттүүлүктү ордуна коюп бериңиз. Анткени себеби биздин чыгарып жаткан буюмдарыбыз, ошол иштеп жаткан заводдун чыгарып жаткан продукциялары токтоп турат. Канчалаган жумушсуз калып атат, ошол жерде иштеп аткан 50ден ашык жумушчубуз бар эле, баарысы жумушсуз калды. 2 айдан бери алар отурат жумушсуз. Андан тышкары биз төлөй турган, налогко төлөй турган биздин каражаттарыбыз да жабылып турат. Биз аргасыздан кайрылууга мажбур болуп отурабыз. Анткени себеби сизге берген арыздарыбыз жетпей жатабы, же билбейм. 2 айдан бери канча жолу аракет кылдык, бирок ушул натыйжасы болуп жатат ушул күнгө чейин. Ошол өндүрүштү чыгарып аткан чет мамлекеттерге да чыгарып атабыз дейсизби? Кызыктар деген. Ким кызыктар ошол заводдун жабылышына? Заводдун жабылышына кызыктар болгон бул ошол заводдун акционери ал жерге квартираларды салып, турак үйлөрдү салып, ошол жерде иштеп жаткан заводдун каражаттарын азыр өткөрүп жатат да, курулушка өткөрүп жатат дагы, өзүнүн негизги профили токтоп калып атат ал жерде. Негизги бул заводдун мааниси бул өлкөбүз үчүн керектүү буюмдарды чыгара турган профиль болчу. Эң негизгиси бул ал жерде оор өнөр жайын өнүктүрүүгө абдан сонун шарт түзүлгөн болчу. Эми бул завод талкалангандан кийин ал сыяктуу заводдорду салыш үчүн бир нече деген жылдар керек болот. Ал жердеги специалисттердин баарысын чогултуп топтогонго убакыт керек. Мамлекеттин өнүгүүсүнө түздөн түз зыян келип жатат. Жана бир суроону айтып кеттиңиз, бул акыркы жылдары Кыргызстанда оор көйгөйгө айланып баратат смог тууралуу. Биздин чыгарган ошо техникалар ушул смогтун жок болушунда абдан чоң пайда алып келмек дейт. Биз президентке кайрылып жаткан учурда бир нече проекттерди бергенбиз. Ошолордун ичинде бир маанилүү бир мамлекетибиз үчүн керектүү программалар бар болчу да. Анын бирөө смогту жоготуу. Мисалы үчүн Кыргызстанда пайда болуп жаткан, азыркы Бишкекте пайда болуп жаткан смогтун негизги причиналары котелдордун сапаты начар болгондуктан түтүн пайда болуп, ошол түтүн адамдардын жашап жаткан шаардык тургундардын өмүрүнө зыян болуп жатат.
аны оңдош үчүн бизге сапаты жогору продукцияларды чыгарыш керек эле. Ошол продукцияларды биз чыгарып жатканбыз. Азыркы 200дөн ашык продукция ошол жерде барымтада басылып жатат. Токтоп калган ошол линия бойдон чыгарып келген бойдон токтоп калып атат ошол жерде.